Чет элдик жарандардын каттоосу бул Россияга келген ар бир чет элдик жаран үчүн милдеттүү. Убактылуу каттоо, период паспорт, медкнижка, трудовой договор, башка тилге которуу, СНИЛС, ННН, ДМС 1 жылдык жана да ОМС, ДМС документтерди мыйзам жолунда жасоого 100% кепилдик. Урматтуу замандаштар, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Кызматташуу үчүн +7 929 541 02 05 Эрлан менен байланышыңыз. Биз менен кызматташууну унутпаңыз. Москва бийлиги быйылкы Оруз айт намазын үй шартында өткөрүүнү сунуштоодо. Москва бийлиги шаардагы мусулмандарды, айрыкча Борбор Азиядан барган эмгек мигранттардын Оруз айт майрамын быйыл үйдөн белгилөөгө, айт намазын үйдөн өткөрүүгө чакырып жатканын Улуттук саясат жана аймак аралык байланыш департаментинин маалыматына таянып, Осторожно новости телеграм-каналы жазды. Департаменттин Москванын административдик округдарынын башчыларына жөнөткөн катында 10 апрелде шаардын мечит жайгашкан аймактарында жана башка бир катар аянтында эл көп чогулушу ыктымал экени, андыктан ислам динин тутунган эмгек мигранттарына, айрыкча Борбор Азиядан баргандарга шаардагы чектөөлөр тууралуу эскертүү берилиши керектиги айтылды. Айт намазын үй шартында өткөрүү сунуштары, мечиттердеги айт намаздын онлайн трансляциясы уюштурулары белгиленди. Осторожно новости мындай чектөө Крокус Сити холдогу террордук чабуулдан кийинки коопсуздук чараларынан улам киргизилип жатканын департаменттин басма сөз кызматынын маалыматына таянып жазды. Соңку жылдары Орусиянын бир катар шаарларында айт намаздары 10 миңдеген кишини чогултууда. 2023 жылы Москвада айт намазга Орусиянын мусулмандар диний башкармалыгынын белгилешинче 400 миңге жакын киши катышкан. 22 марттын кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарында Крокус Сити борборунун 6 миңде көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. Кеминде 4 киши автоматчан кирип барып, адамдарды аткан жана өрт койгон видеолор тараган. 3 апрелге карата маалыматка караганда каза болгондор 144кө жетти. Жарат алгандар кеминде 380 адам. Кылмышка шектүү катары 10 киши камакка алынды. Алардын 8-и теги Тажикстандык, бирөө теги Кыргызстандык экени белгилүү болгон. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ алган. Америка Кошмо Штаты жана батыш өлкөлөрү терактты дал ушул уюм уюштурган деген пикирде. Ал эми Орусия өзү Украинадан көрүүдө. Украина эч тиешеси жок экени айтууда. Маалымат булагы Азаттык. Москвада көз карандысыз мамлекеттердин шериктештик өлкөлөрүнүн штаб башчылары чогулду. Талкууланган маселелер. Москвада КМШга мүчө мамлекеттердин штаб башчылар комитетинин кезектеги отуруму болгонун Коргоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда отурумга Кыргызстандын атынан куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Руслан Мукамбетов катышкан. Алгач Кремлдин дубалынын жанындагы белгисиз жоокердин эстелигине гүл чамбар коюлган. Жыйындын жүрүшүндө штаб башчылары дрондорго каршы күрөшүүнүн заманбап ыкмаларын жана аскердик операциянын жүрүшүндө минадан тазалоо тажрыйбасын талкуулашты. Абадан коргонуучу бириккен системаны колдонуу келечегине да көңүл бурулду деп жазылат маалыматта. Мындан тышкары аскерлердин күжүрмөн даярдыгы жана талаа машыгуулары, кесипкөө аскерлерди даярдоо маселелери талкууланган. Маалымат булагы Спутник KG. Акылбек Жапаров: электр энергиясынын баасын көтөрбөсөк, бул тармакты талкалап алабыз. 4 марттагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамов өкмөт электр энергиясынын баасын инфляцияга байланыштуу деп көтөрүп жатканын белгилеп, Акылбек Жапаровго эмне үчүн инфляцияга байланыштуу пенсия айлык көтөрүлбөйт деген суроо узатты. Өкмөт башчы бул суроого жөлөк пулдар көтөрүлүп жатканын айтып жооп берди. Жыл сайын көтөрүп жатпайбызбы пенсияларды? Жөлөк пулдарды 50%дан 150%га чейин көтөрдүк. Инфляцияны күтпөй эле. Электр энергия тармагын кичинеден көтөрүп отурбасак, анда таптакыр талкалап алабыз, деди ал. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы жакыр үй бүлөлөргө электр жарыгы арзан берилип жатканын кошумчалады. Биз жана колунда жок 112 миң үй бүлөгө 50 тыйындан берип жатабыз. Жалпысынан 353 миң үй бүлөнү биздин кызматкерлер жөө кыдырып чыкты. Колунда жокторго колубуздан келишинче жардам беребиз. Калган бардыгын тариф басар баасында болот, деди Жапаров. Эл өкүлү Икрамов айтылган нерселер элге байкалбай жатканын айтты. Маалымат булагы Супер KG. Сокулукта камерада асынып алган чектүү боюнча жаңы жагдайлар айтылды.
2 апрелде ички иштер министрлиги Сокулук районунда алдамчылыкка шектелип кармалган жаран убактылуу кармоочу жайдын камерасында асынып алганын маалымдаган. 3 апрелде Акыйкатчы институтунун кызматкерлери аталган жайга барып, маркумдун сөөгү табылган жайды карап чыгышты. Акыйкатчы институтунан билдиришкенде Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында каза болгон жарандын камерасында белгиленген эреже боюнча коюлуучу видео байкоо болгон эмес. Аталган убактылуу кармоочу жайдын башка камераларында видео байкоо болгон. Милиция институтунун кызматкерлерине каза болгон жаран убактылуу кармоочу жайында эмне себептен кармалып турганын айтышкан дешти билдиришти мекемеден. Милициянын маалыматына ылайык убактылуу кармоочу жайда кармалып тургандар анын ичинде 2024-жылдын 1 апрелинде райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Бишкек шаардык номер 1-тергөө изоляторуна которулмак. Бирок анын аты жөнү тактаган документтери жок болгондуктан номер 1-тергөө изоляторуна кабыл албай койгон. Райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча бул системалык көйгөй БУ башка кармалып турган жарандар менен бирге райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына кайтарылган. Кийинки күнү башка кармалып тургандар сотко кеткенде БУ камерада калган. Бир аз убакыттан кийин аны асынып турган абалда табышкан. Буга байланыштуу Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева укук коргоо органдарынын убактылуу кармоочу жайда кармалып турган жарандардын укуктарын сактоону камсыз кылуу үчүн тез арада чара көрүүгө чакырат. Ошондой эле ал убактылуу кармоочу жайда адам укуктарынын бузулушуна жол берген кызматкерлерге чара көрүү зарылдыгын белгилеген. Убактылуу кармоочу жайда адам укуктарынын сакталышына тийиштүү көзөмөлдөө жана контролдук камсыздоо мамлекеттик бийлик органдарынын негизги функцияларынын бири болуп саналат деген Акыйкатчы. Маалымат булагы Суперкейджи. Москвада теракт боюнча теги Борбор Азиялык дагы 3 киши кармалды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Крок Сити холлдогу терактка байланыштуу дагы 3 киши кармалганын билдирди. Мекеменин 4 апрелдеги маалыматына караганда алар Москва, Екатеринбург жана Омск шаарларынан кармалды. Үчөө тең Борбор Азиядан баргандар. Бирөөнүн орус жарандыгы бар экени кабарланды. Алардын экөө кол салгандардын курал жарак жана машина сатып алуусу үчүн акча которгон, үчүнчүсү жардам бергендерди азгырып кылмыштын аткаруучуларын каржылаган деп шектелүүдө. Маалымат булагы Азаттык. Кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жиберип алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ушунга алайм, ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет.